Саламатсыңарбы жамаат? Биз Кундуздун кошуналарыбыз. Кундуз былтыр операция болгон. Быйыл дагы операция кылыш керек экен. Ноябрда 4 баласы бар. Кыйналган үй бүлө. Ушуга жардам берсек деп суранып атырбыз жамаат. Ассаламу алейкум жамаат. Кыргыз элим, Талас областы, Манас району Семет айылынын тургундары. Эже айтып өткөндөй, Кундуздун кошуналары болобуз биз. Анан былтыр ошо операция болгондо неудачный болуп калыптыр операциясы. Ошого быйыл дагы кылыш керек болуп атат. Анан операциянын суммасы көбүрөөк болуп атат. Анан бул семьянын ага каражаты жетпейт. Мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан биз элге кайрылуубуздун себеби ошодон болуп атат. Буюрса ноябрь айында операция кылыш керек экен. Жакшы сумма сурап атат алар врачтар. Анан ошого жардам берип коюңуздарды суранабыз. Анан если операция болсо, буюрса басып кетсе, 4 баласы бар, 4 баласына ээ болуп, жагдайын, үй шартын көрүп атсыздар. Ошого көп түкүрсө көл болот дейт. Кыргыз элим сиздерге кайрылган себебибиз. Жардам берип коюңуздар суранабыз. Саламатсыздарбы, калай калк. Биздин ушу жамаатыбызда ушу келин жаш элмет, 4 баласы бар. Диагнозу ушу моюн омурткасы, кан тамырлары кысылып калган. Бир операция болду, мойнуна темир салынды. Эми ал темир салып 1 жыл жүрдү. 1 жылдан кийин кайра эле баягы кан тамыр кысылып, кайрадан операция жасашка туура келип атат. Ошого жардам берип коюңуздарды кайрылып атабыз. Биз кошуналар болобуз. Бүт документтери бар. Өзү движенияда эмес. Анан жолдошу бир жерде грузчик болуп иштейт. Анын каражаты жетишсиз. Ал ошо 5 баласын карап атат. Күнүгө дары кетип атат. Что бул жакшы болгонго лечение алып туруп атат да, ошого каражаты жетпей жатат. Ошон үчүн эл сиздерге кайрылган себебибиз ошодон болуп атат. Кичине жардам берип коюңуздарды суранабыз жамаат. Ушу өздөрүнүн М-банк номерин жазып коеюн. 0508 150 и 680 Тимур И деп чыгат. Ошол жакка которо берсеңиздер болот. М-банктын экинчи номери ошого ооруп аткан Кундуздун өзүнүн М-банкы 703 38 55 25 Кундуз Д деп чыгат. Ошол жакка которуп койсоңуздар болот, өздөрүнүн картасына түшөт. Булардын дагы тамыда жок болчу да. Анан айыл өкмөт ушу жерди берип, ушу жерди берген, анан кийин өздөрү дагы элдин жардамы менен былтыр дагы жардам сурап чыккан экен. Анан тамды куруп баштады. До конца бүтө элек көрүп атсыздар, эч кандай эмеси жок. Мына эми эртең кыш түшсө, бардык жерлери тешик. Жаш элмет балдары көп, ошого тамга эмес, азыр ошо дары дармегине да Кундузга жардам берип коюңуздарды суранабыз. Анан могу айнектери дагы до конца бүткөн жок, баягы эмеден калган айнектерди салып эптеп турат. Колуңуздардан келсе, буга да жардам берип койсоңуздар болот. Кыргыз элим суранабыз.